Апалар сулуу болуп, чырайлуу болуп, өзүңүзгө кам көргөндү билиңиз. Көп учурда балам дей берет дагы апалар өздөрү жыртык келеште, өздөрү жыртык көйнөктө 20 жыл болуп калды бир масыда, бир оромол жолукта жүрөт да. Балдарыңызга ар дайым улашышка аракет кыласыз, бирок балдарыңызды ички жан дүйнөсүнөн карап келе турган болсоңуз, балдарыңыз тескерисинче көбүнчө сизди ойлойт. Баягы жаңы нерсе алып берип атасыз өзүңүздүн жыртык бут кийимиңиз менен. Бирдекени кылып берип атасыз өзүңүздө жок нерсе менен да. Мен эмнени айткым келет? Балдарыңыздан сурасаңыз, балдарыңыз тескерисинче сизди ойлойт. Чырайлуу жүрүңүз дейт, көбүрөөк жеңиз дейт, сиз ток болуң, биз жакшыбыз дейт да. Чындыгында апа сиз башчысыз, эгерде сиз бир нерсе болуп калсаңыз, балдарыңыз бүт ооруп калат. Апа баарынан кымбат. Ападай алтын эч ким жок. Ападай зат табыш кыйын. Ошондуктан балдарыңызды ойлош үчүн дагы өзүңүзгө кам көрүшүңүз керек экен да. Мен эстейм, апам 10 жылдап бир масыны кийет эле. Бир жолукту тагат эле. Жаңы нерсе кийген эмес апам. Эски нерседе бизди чоңойтtu.